30 жылдык менет текке кетти. Жаңылыктардан окудум. Жогорку Кеңеш госзакупка тендер боюнча өзгөрүүлөр киргизиптир. Мындан ары мамлекет түзмө-түз соц объекттерди курууда, жолдорду, садик, мектептерди курууда түзмө-түз жеке адамга же бир фирмага эч кимге жарыялабастан тендер жок эле өткөргөнгө уруксат берип коюшту. Тендер деген система негизи дүйнөдө көптөгөн мамлекеттер колдонот. Анын арасында Америка, Кошмо Штаттар, Корея жана Япония. Булар эмне үчүн колдонот дегендерге айтып кетчүмүн. Жалпы элдин байлыгы түзмө-түз, эффективдүү, таза колдонуш үчүн бул тендер госзакупка системасы куралган. Жана буну азыркы күнгө чейин өнүккөн мамлекеттер баардыгы колдонуп келатышат. Бир гана биз бул Т тамгасында көрүнбөш керек деп муну өзгөрүүлөрдү киргиздик. Бул боюнча пикириңиз кандай? Болсо комментарийге жазып коюңуз. Кандай өзгөрүүлөр бизге керек Кыргызстанды өнүгүүсү үчүн?